нерсени кошпой калдыңыз. Мен дагы ушул Актала сыяктуу алыскы районунан болом. Мен Каракулжадан болом. Анан биздин үнүбүз дагы ошо элге кеңири жетиши кыйын да. КТР менен ЛТР жана ошого окшогон мамлекеттик телеканалдар ар бириңердин үйүңөрдөн тарткан. Биздин чырылдаган үнүбүздү чыгарбайт. Аксакал, сиз ошон үчүн бул кишинин сындаганын укпайсыз. Биздин иликтөөлөрдү көрө албайсыз ошон үчүн. Тетиги жерде жаш досторум отурат менин. Мени каяктан көрдүңөр эле десем, алардын баардыгы бир ооздон жооп берет. Сени YouTube'дан көргөнбүз деп. Биз азыр силерге интернет аркылуу жетсек жеттик, жетпесек жок. Ошон үчүн интернеттен мурда өзүбүз келип отурабыз бул жерге. Түртү, түмөн, жалган жалалар менен каралап чыгып атышат. Анткени биз иликтеп чыккан, биз сындаган, ал адамдардын акчасы көп. Көрүнгөн кишини жалдап, акча төлөп туруп, жалган жаланы башыбыздан ылдый куят. Ошентип атып, жаманатты кылып көрсөтүп атат. Сөз бар да. Чындык шымын кийгиче жалган ашуун ашып кетиптир деген. Мына ошондой болуп атат. Өзүбүздүн жүйөбүздү аксакалдар, достор, туугандар алдыңарга келип айталы, мына жүзүбүздү көрсөтөлү, колуңарды кармайлы, өзүңөргө тике карайлы деп келип атабыз. Ошол бизди жаманатты кылып аткандар, шыбатып аткандар келди басып алдыңарга. Алар келе албайт дагы. Элдин алдына чыксам бетимди тыттырам деп коркушат. Биз сүйүнүү менен, кубануу менен элди аралап, ачуу сөзүңөр болсо ачуусуна, таттуу сөзүңөр болсо анысына жооп беребиз. Силер абдан көп адамдарга нааразысыңар. Бирок айтууга мүмкүнчүлүк жок да ошолорго. Ичиңерден кайнап жүрөсүңөр. Көпчүлүгү али аягына чыгар дешет да, жана иликтөөлөрдүчү. Аягына чыгарбайсыңбы, муну жок кылбайсыңбы деп. Бирок бизде ага мүмкүнчүлүк жок да. Журналисттин милдети болгон мүмкүнчүлүгү бир нерсени жарыялап, элге шаардана кылып коюш менен бүтөт. Оппозицияда деле азыр ошондой эле мүмкүнчүлүк болуп калды да. Аз болгон үчүн парламенттен тили тешилгенче кыйкырып айтып атат. Бирок ошону менен болсун дагы жана куржундун бир көзүн салмактатып, мындай теңдеп келе атпайбы? Бүгүн көк куртка кийдиң, эртең кара куртка кийдиң, бүрсү күнү ак куртка кийдиң. Мен партиялар жөнүндө айтып атам да. Бүгүн ак партияга кирдиң, эртең көк партияга кирдиң, бүрсү күнү сары партияга кирдиң. Сен эгер кошоматчы болсоң, кошоматчы ойдан калдың да. Сен эгер коррупционер болсоң, коррупционер ойдан калдың да. Алар не деп атышат? Кийимин өзгөртө коюп, желегин өзгөртө коюп, мен жаңы жүзмүн, мен реформатормун, мен андаймын, мен мындаймын деп келип атат. Эмне үчүн азыр Атамекенди сын көздөр менен карап, талапты катуу коюп атышат? Себеби дегенде мына 30 жылдын ичинде шыйрагынан кармоо болуп, өлкөнүн проблемаларын айта турган бир эле Атамекен калды да. Башка кайсы партияны кармап, кайсы партияга кинеңерди кое аласыңар? Бир дагы партия жок башка. Алга Кыргызстанга эрде, Түркүрөгөн Ак жолго эрде, СДПКнын жарымы ураган. Биримдик жок. Мекеним Кыргызстан былтыр күпүлдөп турган, жалп өчкөн. Одноразовый деп коебузго, ошондой партиялар көп болду. Атамекен, Кудай буйрса, эл колдоп турса, парламентте дагы жаркырай берет. Өтпөй калган күндөрү дагы чилдей тарап кеткен эмес. Мына 2007 жылдан 10 жылга чейин жүрдү. Эч нерсе болгон жок. Былтырдан бери бир жакшынакай өзүнүн туусун көтөрүп келатат. Буйрса дагы келип алдыңарда отчет бергенге дарамети жетет. Дагы сыныңарды угат. Ошону менен чыныгы партия болобуз. Силердин сыныңар менен түзөлүп, силердин сыныңардан коркпостон биз ошол жакта иштеп турабыз.
жана окшогон барлык депутаттар өзүнүн бизнесин коргоп ошонун күйгүлтүгү менен жүргөндөр 2 сыныңарга чыдап көрөт бекен? Ушуну ойлонуп көрсөңүздөр. Рахмат. Сулукта сөзүңүз токтолду. Мен автолог жетиштерге